Бүгүн дагы ушул коомдо көбүнесе талаш тартыш пайда кылган, адамдарды күмөнгө салган, дээрлик чечилбеген кайсыдыр бир маселе жөнүндө сөз кылабыз. Алда болсо адал жана арам түшүнүктөрү. Арам деген сөз, ошондой эле адал деген сөз, бул диний түшүнүктөгү араб тилиндеги сөздөр. Харам, арам, харам тыюу салынган, халал уруксат берилген, адал уруксат берилген нерсе. Эми мына ушул харам, халал, жосом адал, арам маселесин биздин ата бабаларыбыз өтө тунук жана өтө мындай бир жеткиликтүү чечкендиктен, караңыздар, мен бала кезде эсимде бар, арам деген нерседен биз жийиркенет элек. Бул арам таша десе, кадимки жийиркенич пайда болот. Бул арам турбайбы? Мисалы үчүн арам өлгөн деп коет да. Арам өлгөн койдун эти, арам өлгөн малдын эти десе, жийиркенет эле мына ушундан элдер. Менин эсимде бар. Арам деген нерсе ушундай бир жийиркеничтүү нерсе деп сиңирилген болчу. Бирок кийинчерээк бул нерседен жийиркенилбей калды. Мисалы үчүн чочкондун эти. Арам дегенине карабай туруп, чочкондун эти азыр деле көпчүлүк үйлөрдө жейилет. Мусулманмын деп жүргөн өздөрүн. Кийин алар актанып коет, биз эми светский мусулманбыз да. Биз эми этникалык мусулманбыз. Мен анысын түшүнбөйм. Этникалык мусулман дегени, аты менен мусулман дегени, светский мусулманмын дегени, мындай мен капыр мусулманмын дегени да, мындай айтканда. Ким билет эми, Аллах билүүчү бардык нерсени, кимдин жүрөгүндө эмне бар. Бирок өздөрүнүн оозунан чыккан сөз ушундай. Демек, булар өздөрүнүн мусулмандыгын жана мусулман эместигин тастыктоонун бир жолу, өздөрү үчүн тастыктоонун бир жолу, булар Аллах Тааланын тыюу салганына жана уруксат бергенине моюн сунуу менен болот. Аллах Таала эмнеге тыюу салды? Жана эмнеге уруксат берди? Караңыздар. Адал жана арам категориясы түздөн түз Аллахтан гана коюлат экен. Же анын пайгамбары тарабынан. Пайгамбары тарабынан коюлганда дагы муну адал же арам деген печать коюлушу түздөн түз пайгамбар аркылуу коюлганда да түздөн түз Аллах субханаху ва тааланын көрсөтмөсү менен коюлат экен. Аны жөнүндө эле адамдар өздөрү келип туруп, мен муну арам кылдым десе арам болуп калбайт экен. Мен муну арам деймин десе далил сурайт экен. Сен эмнеге аны арам деп атасың? Сага жакпаган үчүнбү, же сени сага ыңгайсыз болгон үчүнбү, же кандайдыр башка далил барбы? Жок, мына Аллах Тааланын мындай аяты, пайгамбарыбыздын мындай бат түшүндүргөн сүннөтү, же болбосо мына ушундай иштихат деп бизге далил десе, биз ошого итаат кылабыз. Анда бул арам экен деп. Ошондой эле адалды дагы, ала бер, жей бер, иче бер, кыла бер деген нерсе, бул халал деген нерсе, уруксат берилген деген нерсе, ошондо да биз сурайбыз. Буну сен уруксат берип атасыңбы, же башка далил барбы? Эгер сен уруксат берип аткан болсоң, кечирип кой, мен сени сыйлайм, бирок сен уруксат берүүгө укугуң жок. Анткени мен мусулманмын. Алхамдулилла, ислам динине моюн сунган Аллах субханаху ва тааланын кулумун. Мага уруксат берүүгө жана тыюу салууга бир гана менин кожоюнумдун укугу бар, сенин укугуң жок дейбиз. Муну айтып атканым, бүгүнкү күндө көптөгөн тойлор. Ош тойлор өтөт, тойлорго көптөгөн намаз окугандар барат. Бирок ошол тойлордо карасаңыздар, столдун үстү харам. Капа болбогула, харам оокат, тыюу салынган оокат менен толтурулган. Арак. Мына ушу арак дасторконунда турганына карабай туруп, көпчүлүк намаз окугандар. Аллах субханаху ва таала ошого тыюу салганын, ушул жиркеничтүү харам экенин билип туруп, ошол дасторкондон намаз окугандар да отуруп оокат жей берет. Неге десе, ушундай да тууганчылыктан чыгып кетели, же болбосо бизди түшүнбөйт да, же болбосо бизди жаман көрөт да, же болбосо эң жиркеничтүүсү, бул биздин начальник. Биз иштей кете албайбыз буга. Мунуга эмне десе, бул намаз окуганын билбейм, Аллах Таала кабыл кылуучу, биз аны билбейбиз. Бирок Аллах Тааланын тыюу салганынан жиркенбей отуруштун өзү бул Аллах Тааладан коркпостук деп эсептейм мен. Биз да барабыз тойлорго. Бирок биз моюндан сакыт кылып айтабыз. Туугандар, биздин бир тилегибиз бар. Ошол тилегибизди айтайлы деп келдик. Жана өтүнүч, муну арам тамакты албаңыздар, ичпеңиздер бизден кийин. Себеби тойдун бирден бир максаты мына ушул элди чогултуп, жакшы тамак берип, көңүлүн ачып, элден бата суроо,
Туурабы тойдун нерсе десең, туура дейт. Силерден бата алайын деп атат. Анткени Аллах Тааланын убадасы бар экен. Жамаат, эл бата кылса, мен кабыл кылам, эл суранса мен кабыл кылам деген убадасы бар экен. Бул киши ошого силер чакырыптыр. Эми силер арамдан ичип алыптыр. Аллах Таала жакпаган, тыюу салган нерсени ичип алыптыр. Дуа кылсаңдар, Аллахтын дуаны кабыл кылуу эмес, анын кыжыры келип, каары кайнайт экен. Деп түшүндүрөт. Ошондо да имандуулар, мындай инсаптуулар болсо, алып кой, ажык айтып атат деп алып коюшат. Кээ бирлер эми бул айта берет да деп алдыма келип алып ичкендери да бар. Эми Кудай сактасын. Бирок мен айтайын деген биз ошону айтып койгону барабыз ушундай тойлорго. Атнют эрге барып бийлеш үчүн же өзүбүздү көрсөтүш үчүн эмес. Тойлорго барыш керек. Аларды кайтарыш керек. Биз өзүбүздү аппак перчатканы кийип алып, мачит минбарларында ушундай чырайлуу салдан ороп алып сүйлөй берсек боло берет. Бирок ал жерлерде да бирөөлөр мээнет кылыш керек. Аллах Тааланын тыюу салган нерселерин аларга да түшүндүрүш керек. Халал кылган нерселерин аларга түшүндүрүш керек. Аллах Таала кайсыдыр бир нерсени харам кылган болсо, ордуна халал нерсени берген. Адал нерсени берген. Жана Аллах Тааланын берген адалы бул арамдан бир канча эсе ирет пайдалуураак дагы, көркөмүрөөк дагы, жана абзелирээк дагы. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге берилген убакыттын ичинде эмне арам, эмне адал айтып бүтүү мүмкүн эмес. Бул өзүнчө бир илим. Бирок биз айта турган нерсе, алдыңыздардан 24 саат бою пайда болуп чыгып турган ситуацияларда мусулман издеши керек. Бул халалбы, харамбы? Биздин мазхаб эмне дейт муну? Мазхаб биздин ушу имамдарыбыз, имам Шафи, имам Хамбал, имам Ахмад, имам Абу Ханифа өздөрүнүн мектептери ушул харам, халал маселесин түшүндүрүү мектептери. Биз карманган мектеп, мисалы Абу Ханифа мазхабы эмне дейт бул маселени? Имам Абу Ханифа эмне деген чечим берди? Куран жана сүннөттөн чыгартып, жесең боло берет деди, же болбойт деди. Мындай кылсаң боло берет деди, же болбойт деди. Мына ушун 24 саат бою биз издешибиз керек. Анткени биздин бирден бир Аллах Субхану ва Таалага өткөрө турган негизги маселебиз бул ибадатыбыз. Арам менен мусулмандын кулдугу ибадат кабыл болбойт экен. Анын үстүнө, мисалы үчүн намаз. Ушул ибадаттардын төрөсү болгон намаз, билесиздер, бул Аллах Субхану ва Таала менен түздөн түз байланыша турган каражат. Жана бул каражат таза туруш керек. Мусулмандын башка адамдардай эле мойнунда өтө көптөгөн сыноолору бар. Ар бир моюнга түшкөн сыноодо Аллах Таалага жалбарып, жалынып, сурап, андан жакшы натыйжа суроочу бул бир байланыш каражаты. Мына ушул байланыш каражаты арам тамак кирсе, эгер арам тамак кирсе, бул байланыш үзүлүп калат экен. Айтат, арам жеген, жоксо арам ичкен адамдын намазы, дуасы, тагыраак айтканда, 60 күн, кээ бир риваятта мен окуган 40 күн болбой калат деп атат. Тагыраак айтканда, адамдын денесинен арам 60 күндө чыгат экен. Мындай адамдын дуасы 40 күн кабыл болбойт деген риваят бар. Элестетиңиздер, 40 күн ичинде эмне гана болуп кетпейт. Балаңыз ооруп калышы мүмкүн, жубайыңыз ооруп калышы мүмкүн, ар түрдүү балалар келиши мүмкүн, жакшылыктар деле болушу мүмкүн. Аллах Таалага шүгүр айтсаңыз, аныңыз жетпесе, Аллах Таалага сабыр, жакшылык сурайын десеңиз да, ал жетпесе, бул жанагы адам ооруп атканда тез жардам, скорый чакырайын десе, трубка, телефон иштебегендей кеп. Ошондуктан харам, халал анык. Ортосунда шупка нерсе бар дейт. Ортосундагы күмөндүү нерсе. Ошону чечиш үчүн дайым адал менен арамды чечиш керек экен. Эми дагы бир нерсе бар. Мына ошо логикага салып эле айтылган нерсе. Адам эмнени жесе, ошол адам ошондон турат дейт. Эгер арам оокатты жеп аткан болсоңуз, демек сиздин турган турпатыңыз арам. Арам. Тыюу салынган нерседен турасыз. Бутылкага кандай сууну куйсаңыз, ошол бутылкада суу ошонун заттык сыпаты. Бутылка сүт куйган болсоңуз, бир бутылка сүт дейбиз. Арак куйган болсо, бир бутылка арак дейбиз. Адам да ошо жеген тамагынан улам түзүлүшү ошондой. Арамды жеген болсо, арамдан турган адам. Адалды жеген болсо, адалдан турган адам.